Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде эң эле оңой, ошондой эле пайдалуу, тоюмдуу тамактардын бири куурулган төбурчактар болмокчу. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач буурчакты сууга кайнатып бышырып алышыбыз керек. Ал үчүн мен 500 грамм буурчакты тазалап, жууп, үстүнө муздак суу куйдум. Болжол менен 2-3 литрдей кетет. Ошондой эле 1 чай кашык туз салып, жакшылап аралаштырып, күчтүү отко коебуз жана кайнап чыккандан кийин отту азайтып, болжол менен 1-1,5 сааттай кайнатабыз. Буурчактарды бышырып жатканда бир аз өзүнө сууну көбүрөөк талап кылат, ошондуктан суусу жетиштүү болушу керек. Эгер керек болсо үстүнө толуктап турсак болот. Жана ошондой эле буурчактар эртерээк бышсын десеңиз, анда кашыктын учуна бир аз сода алып кошуп койсоңуз, бир топ эле убактысы кыскарат. Соданы кошкондо көбүрүп ашып кетиши мүмкүн, ошондуктан идишиңиз кененирээк болуш керек, же болбосо соданы бир аздан кошуп аралаштырабыз. Ошентип биздин буурчактар 1,5 эмес 1 сааттын ичинде бышып даяр болот. Жана дагы мен ар дайым өзүнүн суусунда бир аз муздатып алып, андан кийин суусун төгөм. Анткени ысык кезинде суусун төгүп салсак, сыртындагы кабыктары ачылып кетет. Бир аз муздак суу менен чайкап алдым. Эми суусу сарыкканча коюп коебуз. Ал эми буурчакты бүгүн биз пияз жана сабиз менен кууруйбуз. Пиязды ичке туурайбыз. Ал эми сабиздерди сүргүчтөн өткөрүп алсак болот. Пияз менен сабиз канчалык көп болсо, тамагыбыз ошончолук даамдуу болот. Эми табага өсүмдүк майын куюп, май жакшылап ысыгандан кийин алгач пиязды кызарта кууруйбуз, андан кийин сабизди кошуп, экөөнү чогуу 3-4 мүнөттөй бир аз жумшарганча кууруп алабыз. Ал эми татымалдарды өзүңүздүн каалооңузга жараша кошсоңуз болот. Мен кара мурч, кызыл калемпир жана бир аз туз гана коштум. Андан кийин үстүнө буурчактарды кошуп, баардыгын чогуу 2-3 мүнөттөй ортоңку отто кууруп алабыз. Айта кетчү нерсе, буурчактын баардыгын кууруган жокмун, мен жарымын гана колдондум. Эми ысык кезинде сөзсүз түрдө 2-3 тишче сарымсакты майда туурап кошобуз жана өзүңүзгө жаккан көк чөптөрдөн кошсоңуз болот. Мен жөн гана көк пияз коштум. Жакшылап аралаштырабыз. Дал ушул ысык кезинде кошулган сарымсак тамагыбыздын даамын ачат. Достор, мына ушинтип бүгүн бизде эң эле жөнөкөй, бирок пайдалуу жана тоюмдуу тамак болду. Ысык кезинде дагы, муздак кезинде дагы аябай даамдуу. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, жакса лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.